Арбаңыздар, бұл Бузуку Ньюс. Бұл чыгарылышта біз Коомдук телерадио берүү корпорациясы кантип туура эмес маалымат чагылдырып, көрүүчүлөрдүн башын айландырганына токтолобуз. Кумтөрдү мамлекетке өткөрүү маселеси каралган Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын 2012 жылдагы жыйындары тартылган 8 бөлүмдөн турган тасманы КТРК Кумтор көйгөйү аталыш менен жарыялаган. Бирок тарыхты өзгөртө салалы дештиби? Же эч ким байкабай калат дештиби? Айтор коомдук телеканалыбыз депутаттардын жыйындагы добуш берүүлөрүн каалагандай калчап, өзгөртүп жарыялады. 2012 жылдын 27 июнундагы Жогорку Кеңештин сессиясынын протоколуна ылайык. Арнамыз фракциясынын депутаты Камила Талиева добуш берген эмес. А бирок КТРКны Кумторду мамлекетке өткөрүүгө макул деп добуш бергендердин катарына киргизген. Эсиңиздерге сала кетсек, Камила Талиева бүгүнкү күндө Садыр Жапаров үчүн жан үрөгөн до конца тарапташына айланган. Депутат Нуржан Бадыкеева жыйынга катышкан эмес. А бирок КТРКны жыйынга катышпагандардын тизмесине киргизген жок. Республика фракциясынан депутат Максат Саберов добуш берген эмес. КТРКны каршы деп добуш бергендердин катарына кошкон. Депутат Кенжебек Бокоев добуш берген эмес. А бирок КТРК аны да каршы деп добуш бергендерге кошуп койгон. Канатбек Исаев макул деп добуш берген, аны каршы деп добуш бергендерге кошушкан. КСДП фракциясынан депутат Исмаил Исаков протоколдо жыйынга келбегени көрсөтүлгөн. А бирок КТРКны макул деп добуш берген деп көрсөткөн. Депутат Данияр Тербишалиев да протоколдо жыйынга катышкан эмес. А бирок КТРКдан анын каршы добуш бергени чагылдырылган. Ал эми Ата Мекен жана Ата Журт фракцияларындагы депутаттардын добуш берүүлөрүн КТРК, Кудайга шүгүр, туура чагылдырган. Бул коомдук телерадио берүү корпорациясынын маалыматты бурмалаган бир гана учуру. А сиз дагы деле КТРК көрөсүзбү? Маалыматты туура, объективдүү гана булактардан алыңыз. Арадан көрүшкөнчө аман туруңуз.